Assalamu alaikum, урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрү каналы. Бул чыгарылышта Нарын облусунун муундар арасындагы чемпионаты тууралуу айтып беребиз. Ошондой эле Нарындын негизги жылдызы Дастан Русланов достукта ойнойбу же Сары Өзөндөбү алдыда толук маалымат беребиз. 13-14 январь күндөрү Бишкек шаарындагы Ак Кула ат майданында Нарын облусунун муундар аралык чемпионаты болуп өттү. Мелдешке 20дан ашык команда катышты. Улуу муун жана жаш муун деп командалар экиге бөлүнүп күч сынашты. Улуу муунда 1986 жылкы улакчылар чемпион болушту. Ал эми жаштар арасындагы 2 күнгө созулган кыл чайнашкан оюндардын жыйынтыгында финалга 2001 жана 2003 жылкы улакчылар чыгышты. Финалда 2003-төр 5-2 эсебинде атаандаштарын утуп чемпион болушту. Жеңүүчүлөргө кубок, ардак грамота жана акчалай сыйлыктар тапшырылды. Ошондой эле эки командага тең баш байгеге коюлган темир тулпарларды белекке беришти. Бонус. Бул супер фишка. Байланышын колдонобуз. Бонус алабыз. Кофе ичебиз. Бонус алабыз. Сүйүктүүлөрүбүзгө гүлдесте тартуулайбыз. Бонус алабыз. Үй бүлө үчүн сатып алууларды ишке ашырабыз. Бонус алабыз. Өзүбүздү эркелетебиз. Бонус алабыз. Анан бонустарды каалаган нерсеге жумшайбыз. Же телефондун балансына которобуз. Бонустар мына ушинтип айланып жүрө берет. Өтө эле жөнөкөй, өтө эле пайдалуу. Турнирдин мыкты оюнчусу талашсыз түрдө Дастан Русланов болду. Русландын кайманаты Терминатор. мыкты көкбөрүчү. Экипировка, кол чаап коюңуздар. Дастандын кайманаты терминатор болду. Мунун эти меселе кайыш, мунуку сөөгө меселе темир болду. Молодец. Молодец, Дастан. Мынау жерде ортону Эмоциялар кандай болот? келгилеми. Эмоциялар аябай жакшы. Финалда 2001 жылкы жигиттермен 5-2 эсебинде жеңишке жеттик. Булардан аябай коркуп чыкканбыз. Нарында Көкбөрдө эң мыктарыма Акжал деген артист бар. Ошолар ушул командада болчу. Омат биз жакка болуптур, мээнет кылганбыз. Ошонун үзүрүн көрүп атабыз. Молодец, жакшы ойнодуң. Дастан. Дастан Руслановга достук жана Сары Өзөн командалары кызыгып жаткандыгы белгилүү болгон. Акыркы учурларда Дастан Русланов өзү дагы жогорку лигада ойноо кыялын билдирген. Оюнчу Сары Өзөн менен байланыш болгондугун билдирген. Бирок ага карабастан Нарын облусунун көрөрмандары Дастан Руслановду намыстан кетпей алып калууну суранып жатышат. Учурда Дастан Русланов акыркы чечим чыгара элек экендигин билдирди. Уюштуруш иштери бул Нарын обласынын муундар аралык 2004 жылкы инилерибизден 83 жылкы агаларыбызга чейин жалпы жоону 21 команда болду. Ортодон 1-2 поколения келе албай калды. 97 жылкы инилерибиз менен 2000 жылкы инилерибиз. Кудай буйрса алар дагы келет деп эң оюнда үмүттөнөбүз. Кудай буйрса анан жалпы оюн тууралуу айта кетсем, жалпы 21 командадан эсептегенде 252 ат оюнга кирген, аз оюнга. Андан сырткары 252 оюнчу ойноп атат да. Оюн эки жетекчилерин айтпай эле коеюн. Негизи 300дөн ашык ат болду кийинге. Байге фонду боюнча айтсам, биздин Кыргыз Республикасынын Көк Бөрү Федерациясынын президенти Рамис Майрамбекович өзүнүн колдоосун алып, бердеги ипподромду 2 күндүк иш чарасын өздөрүнүн атынан, Көк Бөрү Федерациясынын атынан. Ошондой эле медал 2 муунга, кубок медал менен бир 6000 сомдук каражатын коротушуп, андан сырткары маяктагы тартип ар кандай нерселерди уюштуруп беришти. Мен ыраазычылык билдирем ушудан пайдаланып Рамис Майрамбековичке. Андан сырткары бу жерде мына көрүп атасыздар, 2 автомашина турат.